Мына ушундай улуу болгон Аллах Таала сибиздерди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди. Жана эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди, дин пайгамбарыбыздын ыйык мээнети менен келди. Ошол мээнет азыр болуп жатат, и дагы боло бермекчи. Аллах Subhanahu wa Taala мына ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүгө мына ушундай мээнетке сибиздерди сурабастан тандап алды. Албетте бул нерсеге биз татыктуу эмес элек, бул нерсеге биз ылайыктуу эмес элек, бирок кандайдыр бир сыфатыңыз Аллага жакты, Аллах Таала тандап алды. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Bilgen adamlar menen, degele ilimdүүлөр менен илимсиздер экөө тең барабар бола алат деп ойлойсуң бу дейт. Бул деген сөз антып ойлоо, эч качан илимдүүлөр менен илимсиздер барабар бола албайт. Аны олтурган бардыгы сүйлөсөк эле не дейбиз? Алладан коркуш керек, Кудайдан коркуш керек, мен Кудай деп жүрөм дейбиз да. Намаз окуйбу, окубайбы, динди түшүнөбү, түшүнбөйбү, бардыгы сүйлөгөндө не дейт? Кудайдан коркуш керек дейт. Олтурган бардыгыбыз айтабыз, Алладан корком, Кудайдан корком, мен деле Кудай деп жүрөм, өзүм кара болгон мен жүрөгүм таза деп калабыз да. Бардыгы да Кудайдан коркобуз. Ооба, бардыгыбыз коркот экенбиз, урматтаган, бардыгы коркабыз дейсиз. Бирок кантип коркосуз? Айтыңчы мага. Кантип коркосуз? Айтыңчы, мен дагы ошентип коркоюн. Бирөөбүз дагы айта албайбыз да. Кудайдан коркуш керек, Кудайдан корком дейбиз, бирок кантип коркосуз десе айта албайбыз. Неге? Анткени коркуунун түрү көп. Азыр чыктыңыз деп бирөө пай эди, вай эди эле чочуп кеттиң, Корктуң, түтүтү деп алдың. Кудайдан ушинтип коркосуз, кантип коркосуз? Же чыксаңыз кошунаңыздан торпоктой болгон ити бар экен, бошонуп кетти, сизге карап жөнөп калды. Чачыңыз тика, жок даратыңыз сынып кетти. Кет, дошуңуз өзгөрдү. Сизге жакындаган сайын таш-паш көрүнбөйдү, жалбырактарды мүнтүп алып уруп бердиңиз да. Ушунчалык деңгээлде корктуңуз. Аллахтан ушинтип коркосузбу? Кантип коркосуз? Айтыңчы десе бирөөбүз дагы айта албайт экенбиз да. Ошондон Аллах Subhanahu wa Taala Кур'ан-ы Каримде айтат: "Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама." Аллах Тааладан коркуучулар мына келечектеги аалымдар. Алладан коркуучулар илими барлар. Аллахтан коркуучулар булар илимдүүлөр, аалымдар, устаздар, ушулар Алладан коркот дейт. Алла айтып атат, биз айткан жокпуз. Неге? Алар коркуунун чыныгы кандай коркуш керек ошону билет экен да. Мына ошон үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбызга бир эле нерсеге өкүм берген. Бир эле нерсеге. Ушуну көбүрөөк Алладан сура деп бир эле нерсеге. Кайсыга? Ва кур рабби зидни илман. Раббым мага илим дагын кошуп бер, илим көбүрөөк бер деп бир эле илимге өкүм берген Алла Таала. Көбөйтүп бер депчи. Дүйнөгө бири дагы өкүм берген эмес. Көбүрөөк нан сура, көбүрөөк рызкы сура, көбүрөөк байлык сура, көбүрөөк бир кийим сура, акча сура, мачы саласың, ажыга барасың, зекет бересиң, умра кыласың, көбүрөөк дүйнө сура деген эмес. Балким бир эле илимге өкүм берген, көбүрөөк илим сура деп өкүм берген, урматтуу тууган. Мындан башка бир дагы нерсеге өкүм берген эмес. Эми азыр кыямат күнүгө чейин азыр жалпы мына мен устазмын, каяка барсаң мени тааныйт, дүйнө жүзүгө сабак берем деген илимдүүлөрдүн бардыгынын илимини топтосоңуз, бир дагы сахабага илими жетпейт. Бир эле сахабага илими жетпейт да. 124 миңден ашуун сахаба өттү, Абу Бакыр разияллаху анхудан баштап эң акыркы өткөн Анас разияллаху бардыгынын илими топтосоңуз бирөөсүгө дагы жетпейт да. Эми сахабалардын бардыгынын илимини топтосоңуз, бир дагы пайгамбарга илими жетпейт. Ошол пайгамбарлардын бардыгына адам атабыздан баштап пайгамбарга бардыгынын илимини топтосоңуз, бир пайгамбарыбызга илими дери жетпейт да. Эми пайгамбарыбызга Алла Таала өзү Кур'анда Тоха сүрөсүндө өкүм берип атат: "Эй Мухаммад, менден илим сура" деп айтып атат да. Не дейт? Менден илим сура деп айтып атат.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Аллах Таала Сулайман алейхиссаламға 3 нәрсені сұныш қылды. Көп емес, 3 иле нәрсе. Сулайман алейхиссаламға Алла Таала 3 нәрсені сұныш қылып атады. Қалайсың бі? Илімді ал. Ең илімді сен боласың, молда сен боласың. Жоқ, мен молда болбайлы қой. Онда байлықты ал. Ең бай сен боласың. Қалағандай жейсің, қалағандай киесің, қалаған жағыңа барасың. Жоқ, чорнелер өлтіріп кетеді, қорқам. Онда падишалықты ал. Бардығыны сен башқарасың. Су барбы, шамал барбы, жин барбы, құмырсқа қанаты бардығыны сен башқарасың. Ошо үчөөнүн бирөөсүн ал деді да. Машалла аталар, апалар. Алла Таала сизге ошо үчөөнү сунуш кылса, кайсысын алат элеңиз? Кааласаң илимди, кааласаң байлыкты, кааласаң падишалыкты ал деді. Кайсысын алат элеңиз? Айта аласыздарбы? Иә. Алла Таала сизге сунуш кылды. Кааласаң илимди ал, кааласаң байлыкты ал, кааласаң падишалыкты ал деп үчөөнүн бирөөсүн сунуш кылса, кайсысын алат элеңиз? Айтыңчы. Иә. Сулайман алейхиссалам тандаган деген кандай айтты го? Bir жерде айтсам, аксакалдар экен, балдар экен, не дейт, илимди алмакпыз дейт. Айттым, алдаба дедим. Алдаба. Мана устаз турат, устаздар турат. Илим алып атасыңарбы? Жок, баламды бердим дейсиң да. Жок, өзүңө сунушка, балаңа деме, сунушка өзүңө. Bir жерде айтсам, аксакал кишикен айтат, үчөөнүн тең алмакмын дейт. Айттым, сугаланбаң аксакал. Бирөөсүн ал деп атат. Сулайман асам карап туруп илимди алам деп илимди алды эле, Алла Таала байлык менен падишалыкты өзү эле берип койду. Неге? Илими жок байлык менен падишалык инсанга бактылуулук алып келбейт. Илими жок байлык менен падишалык инсанды бактылуу кылбайт. Илими жок байлык менен падишалык балким инсанды бул дүйнөдө кор кылат деди да. Кандайча таң калат. Сен кыргызсың, таң калба. Сен бир эмес, 2 президентти кууп бергенсиң. Таш менен эле кууп бергенсиң сен. Кандай таң каласың анан? Боптур, падишаны олар макул. Байчы бай. Байды өткөн карантинде көрдүк, бир жыл эме болуп атат. Байлар не болгонуна. Машалла, падишалыгы дагы жок эле, байлыгы дагы жок эле. Бирок илими бар. Чубагажы устазыбыз өлдү. Не болдуңуз? Колуңуздан арбузуңуз түшүп калды го. Дүйнөдөн үмүтүңүз үзүлдү го. Канчалаган адамдар карантин барба, өлөсүң десе макул, өлгөнгө даярмын деп жаллабатка барды го. Жаназага барды го. Карантин андай күчүп атат десе макул, өлгөнгө даярмын деп барды да. Алды 8 саатка чейин күтүп отурду. Кайга келиптир, Састөмкөдөн өтүп аттыр, кайга келиптир, туннелден чыгыптыр, кайга келиптир, Суусамырга 8 саат күтүп отурду. Канчалаган эркектер уялбай катындан сурады, аялдан сурады. Мен өлсөм мага дагы ушинтип ыйлайсыңбы деп сурады да. Кадырың болсо ыйлайбы? Иә. Же сүйүнөбү? Мына жиндиден кутулдум деп. Ошондон урматтуу тууган, бардыгыбызга Аллах Субхана Таала не кылды? Мүмкүнчүлүк берип атат илим алганга. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал улама варасатул анбия." Мына отурган жаштардын бардыгы машалла уламалар, булар пайгамбарлардын мураскору да. Пайгамбарлардан алтын, күмүш, кавхар дүйнө калган эмес, балким илим калган. Ким канчалык алам дей турган болсо, Алла Таала ошончолук бергенге даяр. Ошончолук бергенге даяр. Бирок бизде адабий китебибизде дегил ата-бабабыз айтып келген, макаллакабызда айтылган, илим алуу ийне менен кудук казгандай деген да. Бул оңой эмес. Мен молда болом десең эле шат эле болуп калып эле, барып эле дүйнө жүзүн дүңгүрөт. Жок, урматтуу тууган. Азыманларды оку десе бардыгы айтат, тилим келбей калды, тилим катып калды дейсиз да. Айланып кетейин. Тил катпайт. Тил өлгөндө катат да. Өлүп калдыңбы точно тилиң катат.
тирүүсүңбү тилиң катпайт. Эгер чындап эле тилиң каткан болсо мынаны сөккөндөн катыш керек да тилиң, О аялыңызды сөккөндөн тилиңиз катып калыш керек да. Кандайдыр таксыр, азыр тилим катып калыптыр. Карылыкта деп, ошону сөгө албай тилиңиз катып калган болсо, андан айтат, байкуш мынанын тили катып калыптыр депчи. Тил катпайт, урматтуу тууган. Албетте, бирок атабыз айткан, жаштыкта жаттаган нерсе ташка тамга баскандай. Каарыганда жаттаган сууга жазгандай да. Сууга атыңызды жаза аласызбы? Эшмат деп атыңыз жок да, урматтуу тууган. Ошондон Аллах Субхана таала мүмкүнчүлүк берип, сиздерге дагы, балдарга дагы, машалла устаздарга дагы мүмкүнчүлүк берип туруп, ушундай окутканга и окуганга. Ал өзүбүз окубай калсак дагы балдарыбызды, кыздарыбызды окутканга Алла таала мүмкүнчүлүк берип атат. Урматтуу ата-энелер, Алла разы болсун. Сиздерден Алла разы болсун. Албетте бала окуп кетиш үчүн 3 тараптан болуш керек. Биринчи баланын өзүдөн болуш керек. Экинчи ата-энеден болуш керек. Үчүнчү устаздан болуш керек. Үчөө тең бирдей боло турган болсо, сөзсүз бул баладан эмне кылат? Сиз күткөн нерседен дагы артыгыраак нерсе чыгат. Үчөөнүн бирөөсү эле кыймылдап калдыбы, неме кыйналып атат экен, анан неме шарттыңар жок экен, мындай словияда кандай болот дедиби? Болду, эми баладан үмүт кылбаң, урматтуу тууган. Баладан эми үмүт кылбаңыз. Ушул үчөө тең не болсо дагы бардыгын окуйсуң, чыдайсың, биз даярбыз дей турган болсо, болду. Медресе деген сөз зданиянын аты эмес. Медресе деген сөз, урматтуу тууган, медресе деген сабак боло турган жер да. Азыр мына жерде да медресе деп койсок болду. Бирок бул жерде көпчүлүгү не кылат? Футбол ойнойт да. Мына жерде медресе десең бардыгы крышасты ате койчу, бу футболный жайды. Жок, медресе деген зданиянын, анан словиянын аты эмес. Медресе деген сөз устаз менен шакырт болуп сабак болот, болду. Ал ова зданиянын ичи болсун, арыктын бою болсун, талдын түбү болсун, жок, мына ошон эле бир поле болсун, айырмасы жок, урматтуу тууган. Кайсыл жерде эле диний сабак жүргөн болсо, ошол жерде медресе. Мына ошондуктан, машалла, Аллах Субхана мүмкүнчүлүк берип, бул башталышы боло турган болсо, келечектеги муфтилерибиз, келечектеги карыларыбыз, келечектеги алымдарыбыз мына ушулар. Кой, бул жаш бала дебең. Бул сиздин дагы түшүнүгү көп балдар да булар. Кой, бул эмнени билет эле, бар сен эшикке чыгып тур. Жок, урматтуу тууган. Маналар, булар кыяматтын балдары буларчы. Булар сизден дагы көп нерсени түшүнөт. Ишенбесеңиз телефонуңузду берип коюң да. Көрбөгөн жактарыңда жүрөт го, таң кыл. Каякта жүрөсүң? Мен телефонумда бар экенби деп таң каласың, Сен өзүң киргенге коркосуң оякачы. Акчам кетип калабы, же эмне болуп кетет деп коркосуң. Мана пони бардыгын көрүп чыгат да анычы. Бул эмес, 6 айлык бала деп олтурат, 6 айлык отуруп калтыр, берип койсо деп олтурат, Анан бирөөсүнүн коюп берсе, ыйлайт. Неге onu көрүп бүтүптүр да? Кайта-кайта көргүсү келбейт. Жылырып, жаңысын өзү коюп олтурат, Ошондуктан бирөөлөр айтат, мынан башы компьютер экен, мынан башы компьютер экен деп таң калат. Мен айтам, таң калба. Анткени ушул убакка чейин бир дагы компьютер баш чыгарган жок да. Жаманатта компьютерден чыккан баш барбы? Жок да, Бирок канчалаган баштар компьютер чыгарды да. Керек болсо булардын башы компьютерден дагы күчтүү да. Сиздики дагы ата-эне бардыгыңыз башыңыз компьютерден дагы күчтүү. Просто иштетпей атасыз да. Кичине ооруп кетсе, ооруп кетти башым. Оорубаган баштагы башпы, баш болгондон кийин ооруш керек. Кичине болсо дагы ооруш керек. Ооба, балам илимдүү чыгам десе, ата-эне сөзсүз баладан мүмкүн болушунча бир кадам алдыңыраак жүрүш керек. Жүрбөй калдыңыз эч нерсе эмес, урматтууган, эми балаңыздын айтканын кылышыңыз керек да. Ата тик туруп мал суу ичет десе, туура айтасың балам деп отуруп иче бериң энди. Макулбу? Отуруп эле иче бериң. Ата андай болбойт десе, туура деп элечи. Апа андай болбойт десе, туура деп эле иче бериңиз, урматтуу тууган. Неге? Чынында эле биз убагында окуй албай калдык, билбей калдык. Эми ушулар окусун деп берип атабыз. Бул сизге акыйкатты айтып келип атабы? Акыйкатты кабыл алышыбыз керек. Ал балаң айтабы, сенден кичине болобу, чоң болобу, керек болсо душман болобу, керек болсо акыйкатты шайтан айткан болсо дагы биз алышыбыз керек да. Акыйкатты шайтан айткан болсо дагы алышыбыз керек. Бардыгыбыз билебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра разияллаху анхуну будайга кароолчу кылып койду. Будайды карап тур, эч ким мурдап кетпесин. Карап олтурса, таңга мал ууру келди дагы нуурдай баштады. Абу Хурайра разияллаху анху кармап алды.
Не ұрды атасың мұсылмандардың вақыфыны деп алып жөнеді, кешіріп қойыңыз, балдарым ашыққа, түні менен ұқтабай шықты, ошоға мажбур болып келдім, айымды ашпайлы қойыңыз, екінші келбеймін деді, мақұл байқұш, бара бер деп қойы берді. Елтеменен келді, пайғамбарымыз айтты, Абу Хурайра тұтқының не қылды деді да. Айтты, ушунчалық өзі сұрады, қойы бердім деді, ал алдады, жалған айтты, ертең дағын келет деді да. Пайғамбарымыз ертең дағын келет деген үшін Абу Хурайра разияллаху анху уқтабай күтіп отырды да. Пайғамбар айтты дағын келеді. Айтқандай дағын келді. Ұрдап атқан қайра қармап алды. Сен кешеле айтпадың бала? Ем апарам деді, дағын ушунчалық жалынды. Қасам ичи берді. Балдарыма еш нәрсе жоқ. Болды, қояйын, екінші келбеймін. Мақұл деп қой берді. Пайғамбар дағын сұрады. Тұтқының не болды? Жалынды деп қой бердім. Ол алдады, ертең дағын келеді деді да. Пайғамбар айтқан жоқ, дағын күтті, дағын келді, қармадан емі болды. Сен 2 күн алдадың, емі пайғамбарға апарам сен азыр. Соттай жоқ қылауыз деді. Айтты, мені қой берсең, ақиқат бір сөз айтам, аны саңа ешкім айтқан емес деді. Айтты, сен неге мүнтіп таң атқаша ұйқыдан қалып отырасың? Кеш кіргенде аят ал-Курсин оқыдағын дем салып қойғын, ұры дағы келбейді, шайтан жин дағы келбейді, кеңір ұқтай бересің деді да. Мақұл деп қойы берді, пайғамбарымыз айтты, тұтқының не болды? Маңа ақиқатты айтам деген үшін мен қойы бердім. Деділі, бұл шайтан болчу, ешкімге айтқан емес, сенен қорқыңтан пайғамбарымызға апарауыз дегеніңтен қорқып ақиқатты айтып жіберді деді да. Ошол ақиқат деді үрматтыған. Аят ал-Курсин оқпасаң ешкім тейбейді деді да. Әлбетте ихлас керек үрматты туған. Оқып жатып алған ертемен таппай қалып бақтар алдап қойды дегенде, аға ихлас керек, толық, шын жүрек керек. Мына ошондай. Демек, негизги мақсат ақиқатты ким айтқан болса, аны біз алышыбыз керек. Машалла, мына ушул окуган балдарыңыздар канча болса да окуду. Булардын бойго жеткени бар, балагатка жеткени бар, жетелеги бар. Жетелеги окуду, анын сообу толук ата-энесиге жазылды. Себеби буга ич ачык койлу элек. Күнөө болду, сооп болду дегенчи. Анын ичондугу айланды да бирокчу, сооп болду, бардык ата-энесине болду, урмат атаган. Келечекте сизге толугу менен пайдасы тие турган мына ушул балдар. Билебиз, дин үчүн канча менет, канча курбанчылык болду, урмат атаган. Пайгамбардын доорунда ушунчалык оор заман, оор кыйынчылык Ханса деген аял бар эле. Қарып қалған учурда динди кабыл кылды. Динди кабыл кылышы менен мусулмандарға болгон согуш жарыяланды. Мусулмандарды мы тамгасыга чейин калтырбай жок кылабыз деген кафырлар үйүлдөгөн мусулмандарга согуш жарыялды да Ханса энебиз 3 баласыны жөнөттү. Бир эмес 3 баласыны баргыла депчи. 3-өө тең шахид болуп кетти да. 3 балаң шахид болып кетті дегенде Ханса энебиздин оозунан биринчи сөз чыккан: Алхамдулиллахиллади ашрафани биқатлихим. 3 баламдын Алланын жолунда өлүүсү менен менин даражамды көтөргөн Аллага мактоолор болсун деген да. Эми кыямат күнүндө Алла Таала Ханса энебизди туруп, "Нени даярдап келдиң?" десе, ойлонбой айтылат, "Мына 3 баланы даярдап келдим" депчи. Сиз дагы кыямат күндө ойлонбой айта турган балдарыңыз мына ушул. Нени даярдаңызса, мына караны, мына алдамыланы, мына алымды, мына муфтини, мына имамды даярдап келдим депчи. Калган балдарыңыздан Алла сактасын. Ошондуктан биз бул балдарды окутабыз, урмат туган. Азыр биздин медресе, мен дагы медреседе директормун го. Канча миң дейт, жылга биздики 15 миң ата-энелик жардамчы. Кебироу арзан дейт, кебироу шончаны алып коесуңарбы дейт да. Өтө көп. Мен өзүм мына Кыргыз Казак университетте окудум, контрагы 21 миң. О тамак дагы бербейт, чай дагы бербейт, жол кира дагы бербейт. Барасың, ушинтип сүйлөп берет, болду кете бересиң. Ошого 21 миң төлөп окудум да менчи. Ол жөнөкөй эле. Баягы жөнөкөй окусу да, журналисттик башкаларга тапшыра турган болсаң, контрагы 60 миң да. Эми буларга тамак ашы, жатаканасы берип 6 миң дейби? 8 миңби? 10 не кылат экен? Текшериш керек, комиссия түзүш керек. Алам кетейин. Словиясы жок экен.
Эми макул канча дагы аракет кылып атабыз, урматтуу туган, буйурса бара-бара көч түзөлөт дегендей, балкалгандар түшүнбөсө дагы сиздер түшүндүңүздөр, башкаларга көбүрөөк айтайлы, урматтуу туган. Акыйкатты айтыш керек. Айтайлы калгандар. Эми булар илимдүү болуп чыгышына ата-эненин салымы көп керек. Ооба, устаздыкы дагы машалла өзгөчө ата-эне. Азыр эми ушундай заман болуп кетти да, балдардын укугун коргойбуз деп эле ата-энеден дагы жогору кылып берип туруп, укугуну талашмай заман, милдетин айтмай заман өтүп кетти да. Бардыгы эле эркек дагы эле укугуну талашат, катын деле укугун талашат, бала деле укугуну. Милдетим кандай эле, милдетин айтпай калды эч кимчи. Биздин заманда ол молдого алып келип тапшырганда не дейт эле? Мана эти сиздики, сөөгү биздики деп тапшырган да биздичи. Ата урду десе өлүп кет, окусаң урат да. Дагы урсун. Ойнай берсең дагы урат. Ойна дейт. Не дешиң билбейсиң да. Апа десең өлүп кет, окусаң мен дагы урам. 3 күндөн бери эмне жаттадың? Жаттасаң урат, ананы ким урду? Ол жаттады, эч ким урган жок. Кеттиң айlanан айланып кетейин. Ана жакшы болот экен. Деп башка бирөөнүн баласын эркелетип, сени бирөөтө эле тыгып тегейт эле да. Анан айла жок окуйт элең да. Ошентип бирөө баласыны, бирөөдүн баласы аллама, алымдарга сабак бергенде аллама деп коет да. Жалпы алымдарга сабак берет. Ошол адамдан сурады: сиз аллама деген намга кантип жеттиңиз? Мунча илим үчүн канча вакыт короттуңуз? Өмүр бою медреседен чыкпадыңызбы? Десе, жок, мен 5 жылда эле жеттим дейт. Мына 15 жыл, бул 7 жыл, бул 10 жыл. Сиз 5 жылда эле буладан да өтүп кеттиңизби? Кантип? Деди айтты. Ооба деди. Ата-энемдин артисттиги эле болду дейт. Ата-энемдин эле кичине интермедиа рол ойноп койгондугу мени 5 жылда ушул деңгээлге жеткирди деди да. Кандайча болду? Айтып бериңизчи деди, айтты. Баласы тапшырган экен. Жа кичине мезгилинде атасы барып, мына устаз, мына сизге. Сиздики, сөөгү биздики деп тапшырып коюптур. Макул деп сабак берсе, 1 күн берсе дагы жаттабайт. 2 күн берсе дагы жаттабайт, окубайт. 3 күн берсе дагы окубайт. Анан тарс этип бир чаап койгон экен, өлдү. Бизде жакшы сөз бар. Уруш болуш шактын баласы эмне болот? Уруш шак болот деген жок. Ыйлаган бойдон вайма кылып барыптыр да. Апасы карап, урсаз урду, эч кимди урбай, мен эле ура берет. Окусам дагы жаттадым, ана көгөрүп кетти. Ушундай болду. Деп атасыга караган, атасы унчукпай чыгыптыр да үйүнүн арканан. Бар устазга барып, устаз эмне болду? 3 күндөн бери берем окубайт. Анан бир чаап болсом ыйлаган бойдон кетти. Устаз өтө жакшы кылыпсыз. Азыр ыйлап барды. Азыр мен балама өтө делебой болуп көкүрөгүм көтөрүп, кайсы устазың урду? Ушул бас көргөзөм деп алып келем. Баламдын көзүнчө мени дагы таяк менен бир чаап туруп, о бурчка тургузуң дагы мага устолду көтөргүзүп коюң. Коюң устаз. Ошентен балаңды окубасаң атаң кетпейт. Тур ошояка. Көтөр путуңду деп путуңду дагы көтөргүзүп коюң. Коюң устаз. Устаз, ошондой кылың. Сураны сизден. Шөнтүң бир 10 мүнөтчө турайын, балама сабакты бериң, жаттайбы, жаттабайбы? Аны ошондо дагы жаттабаса, сизди дагы кыйнабайын, өзүмдү дагы кыйнабайын, баланы дагы кыйнабайын, алып кетейин. Жок, окуй турган болсо, бул сөзсүз окуйт. Анан окуп кетсин. Кандай болот экен? Суал эле болот. Балам көңчө ура бериң мен. Тарстас ура эле шояка тургузуп берсе. Окубасаң атаңды дагы урам, атаң дагы кетпей, туруп калганга оку сен деп коюп коюң дептир. Кандай болот экен? Ушундай кылабыз. Макул устаз, көнүң сураныч, бул менин каалоом. Бала окуп кетсин, сизден бир кызмат дептир. Мейли, кандай дагы болот экен деп ойлонгон экен, эчтен сонун болот. Азыр көрөбүз дептир. Баласы барып, ким урду? Устаз, кана жүрүчү, кайсы устазың? Мына ушулбу? Деген экен, устазды таяктап туруп атасынан бир чаап, тур анакка. Эмне кайга кеттиң? Окума анакка. Кайга качам дейсиң? Атаңды да тургузуп коюм керек болсо. Мына устазды көтөрүп тур деп атасына көргөзүп коюм. Оку. Десе атасы турат экен да, балам окуй койчу деп. Устазым ыраса жаман экен, мен да урат экен деп. Оку деп 5 мүнөт жаттадың болсо, жок жаттай албай атам. Путуңду көтөр деп атасын путун да көтөрүп койгон да. Кетпейт деген экен. Баягы 3 күндө жаттабаган сабакты 10 мүнөттө жаттап коюптур да. Жаттап бүттүм, атам кете берсинчи деп. Кетпейт атаң, отуруп кой. Мана сабакты дагы жаттайсың деп. Экинчи сабакты аны деле 15 мүнөттө жаттап коюптур.
Балдардан қалып кеткенде 3 күнче. Аны дагы жаттап койгон экен. Ошентип окуйсуң бу күндө, атаң эми кетет. Мынтип окусаң атаң кетпейт. Ата кете бериң, мен окуйм дептир. Бап туруп балам деп акырын атасы дагы окшоштуруп, аркасы менен чыгып туруп, балам окуйсуң, болду мен келбейм деп кеткен экен, Болду, 5 жылдын ичинде аллама болуп калыптыр да. Неге атасы кечине курбанчылык кылып койду? Болду, баласы 3 жылдан келге жетти да. Темирлан деген бир бала бар эле. Атасы Алла рахматы кылсын, дүйнөдөн өтүп кетти. Окуайм деп кете баштаганда, атасы менин көзүм жайтты. Макул устаз, бул окуп айткан балам бара берсин. Же лом сынат, же балам сынат деди да. Жаназасына бараса деди. Азыр барганда мен пенин билесиң лом менен урам деди. Же сен өлөсүң, же лом өлөт. Мен билбейм. Боптур устаз, сизде эч кандай арманым жок деди, ан кетти де. Баласы 5 мүнөттөн кийин кайтып келди, окуйм устаздар. Урбайт, билем аныча. Просто коркутту. Кечине эмне кылды, вайма кылды, окуп калды да. Бул балдар ансыз деле окуй турган балдар экен, машалла, жүздөрү нур болуп турат, жаркырап. Сонун булар атандашып, ооба кызыктырып урматтаган буга окшогон нерсе, вактынчалык бериле турган нерселер. Кантсе дагы ата-эне өзүңүз окуңуз, ата-эне дуа кылсын. Пайгамбарыбыз айткан, ата-эненин баласына кылган дуасы пайгамбардын үммөтүнө кылган дуасындай кабыл болот деген. Сиздин дуаңыз сөзсүз кабыл болот. Ооба, бала, бул бала де, орут, темир эмес, жыгач эмес, таш эмес, бул коюп койгон жеринде тура берет турган. Орут, чүчкүрөт, кычкырат, башка болот. Анан балам ооруп калыптыр, мен алып кетем деп алып кетсеңиз, өзүңүзгө эле күйдүңүз. Мен мактан алам, чубак ажы айткандай, устаз айткандай, бизге мактанганга жакшы эле өзүчү. Мен өзү Баткенден болом. Бул эко бир айылданбыз, машалла. 2000-жылы Ысык көлгө бардым окуганы. Биринчи жолу тизеден кар жааган Ысык көлдө көрдүм да. Биз Баткенде Кызыл Ашка чейин эле жайт. Ол турса бир күн турат, турбаса болду, эртеси жок, кар. Ысык көлдө көрдүм да ошонучу. Ошол жерде кетпей 3 жыл окуп, 4 жылдыкты 3 жылда бүтүп, дипломду алып анан кеттим да. Ысык көлдө дипломду алганга чейин Баткенге барган жокмун. Ошондон көл элине таазим кылам, машалла. Алар ошол учурда кыйынчылык жыл болчу, бирок ошол эле карап койду. Дипломду алып анан кеттим. Менин айтайын деген урматтаган, анынчыда ооруйсуң, чүчкүрөсүң, пышкырасың, башка болосуң. Эч ким жок. Кар урматтаган. Телефон жок ал мезгилде. 1 жыл дегенде поштадагы телефондон гана энем менен сүйлөшкөнмүн. Эне жакшысызбы депчи. Ого чейин ошондой. Демек курбанчылык кыласыз, балдарды бересиз, тапшырасыз урматтаган. Бул оорусу эле оорупту деп алып кете бербей, оорусуңбу чык, жүгүр, чурка, муздак суу ич, карга түш, кар же. Оорусу эле оны мындай берсең, андан 5 бетер ооруйт да. Оны аяба чурка дең, чуркасын бассын, нары бери жүркүсүн. Бала азыртан ата-эненин кадырын билип чоңойсун. Ооба, мусафир болбойнча мусулман болбойсуң деген сөз бар го бизде. Мен чынында эле мектепти 11-ди бүтүп анан келгем да, бүткөнгө чейин 10-класс, 11-класс өлдү, көчөдө эле өттү да. Кеч кириши менен жөнөйсүң, эне сурайт, каяка балам? Мен кыз бедем айтып кете турган. Кеттиң, жок. Түнгү саат 2-де 1-де келсем, энекем уктаган эмес да. Чыгып, жакшы элесиңби? Чай ичесиңби? Жок, бу жат эми. Жаткырат, Кийин мусафир болгондон кийин кийимди өзүбүз жууп, өзүбүз тамак бышыргандан кийин анан эненин кадырын билдик. Баргандан кийин анан эне мен палан жерге кетип атам, макул. Келсең уктап аткан болот да. Келсең уктап аткан болот. Неге кеткен жериңди билди да. Бизде жакшы сөз бар. Эненин ою балада, баланын ою талада депчи. Ошондон мыналарды берсеңиздер, ушулар ата-эненин кадырын билип, азатан окуй турган болсо, иншалла сизди өмүр бою кыйнабай турган, урматтап сыйлай турган ушулар. Ооба, журналисттикти дагы бүттүм мен. Ошол эле учурда эконом факты дагы бүттүм. Бирок бардыгын топтоп алып келип кое турган дин экен да. Дин экен урматтаган. Мына ошондон калгандарды да окубасын эмес, окусун. Бирок биринчи динини билсе, ата-энесинин кадырын биле турган болсо, анан сизге пайдасы тие турган ушул болот.
Ана мынага мынанча кетип калат экен, мынча. Буга бергениңизди эсептебең. Анын берекесинин себебинен сиздин ишиңиз алдыга жылат. Ушунун медреседе окуп атканын себебинен сиздин жүзүңүз жарык болот. Тапкан нерсеңизде береке болот, урматтуу тууган. Буга бергениңизди эсептебең. Ошо башка окууга тапшырып атасыз го, прокурорунан соат эмне болот, ошону окуң. Адамдар көпчүлүгү сурайт, неге Баткенден илимдүүлөр көп деп. Анан мен негизи билбейм, бирок тамашалап эле айтам. Анткени бизде эң жакшы окуган баласыны медресеге берет. Ошон үчүн илимдүүлөр көп. Болбой калган баласыны баары сен болбойсуң, бирөөдү алдайсың деп депутаттыкка, министрликке ошо жака берет, ошо жакта алдап жүрө берет да. Башка жерде медресеге дегеле тоз алабыз. Көпчүлүгү ошол 2-3 менен бүткөн балдар да. Былтыргын алсам 70 баланы алдык, бардыгын өзүм беседа кылдым. Бир куплет ыр билбейт да, 9-ду 11-ди бүтүп келди. Бир куплет ыр жаттагансыңбы, айтып берчи. Сен жок, ырдаганга болбойт да деп. Өзүнчө эле бир такыба да. Мен сен ырда деген жокмун, баягы жазган куплет, декламация айтып берчи. Мисалы мен 1-чи класста алифбени бүтүп атканда тамгалар берилет го. П тамгасы берилген, ошол дагы деле эсимде да. Пахта пахта пароход, П тамгадан башталат, пахтадан план толтуруп апакем дайым кубанат. Ушундай айтып берчи, эсимде жок деп эле. Айта албайт да. Неге? Анткени айта турган балдардын бардыгыны жогорку окуу жайга бердик. 60 миң, 70 миң кете берет аларгачы. Болбой калганды жок дегенде молда болуп ал дейт да. Ол өлүп кетсе болбойт, урматтуу тууган. Ол болбойт алчы. Ошондон мектепти дагы жакшы окусун, башканы дагы жакшы окусун. Анан бардыгын ата-энесин чакырсак, бардыгы ата-эне баласы жакшы экен да. Мен балам өзүм ушу жакты тандады. Башка каяктан айттан, айла жок жактан айттан. Мен балам өзү кичинасынан эле ушундай жакшы дейт. Балаңыз жакшы болсо, балаңыз 1 минутта канча сөз окуйт? Десем апасыны карайт. Апасы дагы башын чайпайт. Балаңыз 1 минутта канча сөз окуйт? Билбейт экен да, ошончо ата-энечи. Жалган айтат экенбиз да, балдар үчүн бардыгы даярбыз да, бала үчүн бардыгын кылабыз да депчи. Балаңыз үчүн 1 минут убакыт бөлбөпсүз го. Барып сурап коюң маналардан. Канча минут окуйсуң? Канча сөз окуйсуң? Маналардан сурап коюң. Түшүнбөйсүз. Бирок кудду түшүнгөндөй эле кана атчы, окуучу депчи. Туура, окута отура эмес, окубаса дагы 5-6 парагын угуп коюң. Совап болот сизге делечи. Түшүнбөйсүз, тааныбайсыз. Бирок ошентсе деле окуп коюң да. Biz медреседе окуп аткан учурда устаздар айтат эле, ата-энеңде айт, келип китебиңди бир катар көрүп койсун депчи. Анан ата-эне сынды эле илимсиз да, карап, коюп, тескери карап, ата биягыдан ачасыз десе, ошондойбу? Оң жагыданбы депчи. Каягыдан ачышты деле билбейт да. Анан карап, коюп, бат элечи. Неге? Сүрөтү жок да ичиде. Кызыксыздай эле да. Жок, жашооңдагы бардык сүрөттү ушулар тартып берет, урматтуу. Ошондуктан макул көп сүйлөсөк кечиресиздер. Атайын ушулар курбанчылык кылып ушул жерде чакырып калган экен. Урматтуу ата-энелер, машалла, балдарыңызды толугу менен дагы бекем кармаңыз, окутуңуз. Муну менен эле чектелбесин, урматтуу. Канча көп убакыт бере турган болсо, ошончо илим ала берет. Канча илимди ала турган болсо, даражасы көтөрүлө берет. Анан кийин медресеге келгенде эле бардык ата-энелер неме кыла берет? Кесиптагы окутасыңарбы, кайсы кесипти үйрөтөсүңөр депчи. Илимден өткөн кесип барбы? Биздикилерден өткөн кесип барбы? Анан бардыгы сурай бергендан айласыздан анан поварлыкту коюп койдук да. Бирок окуучуларым бүтүп атканда айтам, бардыгы молда болду да 7 жыл окуду. Повар, машалла. Эми каяка барып повар болуп иштейсиң депчи. Элестетиң, азыр мен бир жерде повар болуп иштеп атсам, кандай карайсыз? Боптур, муфти, сварщик бир жерде сварка кылып келейин деп кетсе. Кандай карайсыз? Ошондуктан бардыгыбыз ушул Куран илимин ала турган болсо, ушул албетте ооба өзүгө ылайыктуу үйрөнсүн, ага каршы эмеспиз. Эр жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт го. Бир жылдары медресемде эсиме келип калды. 130 окуучу бар эле. Машина базардын нарагыда Маловодный деген айыл бар.
Ошол жактан келесем, бир карыган апа колу көтөрүп калды. Эми шаарга кетем, алып алайын деп, мындайлы алып алдым. Балам канча аласың дейт. Дуа берсеңиз болду алам. Карап туруп, ал учурда 2013-жылдарда карап туруп, жаш эле туруп сакал коюп алыпсың, молдосуңбу деди. Кудайга шүгүр эмесем. Не иш кыласың деди. Медреседе сабак берем. Окуучуларга сабак берем. Сен канча окуйсуң? 130. Шонун бардыгы молда болуп алсам, не иш кылат дейт. О кантип бала багат деди. Анан айттым, апа, ушул убакка чейин молдо ачкадан өлүптүр деп уктуңузбу? Десем, жок балам деди. Канчага чыксың десем, 67 деди. Кыска 70ке жакындап калыптыр да. Молдо ачкадан өлбөптүр. Ушул убакка чейин арык молдо көрдүңүзбү? Десем, карап туруп, жок дейт. Анан олар кантип өзүнү багып атат десем, таң калат. Билбейт да бечаранычы. Ооба. Бардыгыбызга ырызкы берүүчү Аллах. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ачык айтты, сен менин өкүмүмдү аткара турган болсоң, мен сага бардыгын берем деди, урматтуу. Ошондуктан булар не болот экен деп буларды ойлонбоң дагы, ушул медресеге окубай калган балаңызды ойлонуң. Ошол не болот экен, кимдикин уурдап анан дагы эмне кылып каяка түшүп калат, каяктан авария болот деп шону ойлонуң. Машалла медресе окугандардан ойлонбоңуз, макулбу? Бардыгы сурап иш кылат. Ушуларды эми үйүңүзгө баргандан кийин өзүңүз тартибине салып, намазын окуп, карап туруңуз. Балам намаз окудуңбу? Тургузуңуз. Кой, уктай берсин, уктап алсын дебей, жок, ойготуңуз. Керек болса, сизди ойготкон болса, туруңуз. Сиз дагы баштаңыз. Эми дуа кылыңыз. Ушулардын келечекте алым, кары болушун каалай турган болсоңуз, азыртан бекен болуңуз. Макулбу? Ва ахири давана алхамдулиллахи rabbil alamin. Айтылган сөздөргө амал кылышка Алла Таала толук жардам берсин. Би рахматке я архамдар. Бар, биз бар. Жалпы элде айтылган сөз бар. Молдону молда кылган оому деп коет да. Сиздер бар, анан булар устаз да. Сиздер жок болсо кимге устаз? Сиздер ошол талап кылып, сиздер ошол кадырлап, сиздер урматтап, сиздер сыйлаган үчүн, анан биз китеп карайбыз, анан биз кайра эмне кылабыз, сабак берген аракетин кылабыз. Эгер сиздер жок болсоңуздар, биз деле ошондой эле кып-кызыл дыйканчы, кып-кызыл таксист бала багыш керек деген бойдон жүрөрөбүз биз делечи. Машалла, ошондуктан дагы акырда айтарыбыз, баракелде, ар кимдин баласы, машалла, булар бар, кийинки балдарыңыз бар. Алардын бардыгын окутуң. Мен өзүм 6 бир тууганмын. Эң чоңуңуз гана окубай сасыт болуп калган. Эң чоңуңуз палагды деп коебу, сасытка чыкпай калган ошол. Калган алхамдулилла 5-өбүз окуганбыз. Ошондой. Негизден бардыгы үй бүлөдө не болуш керек? Динден маалымат, кабар болуш керек. Ооба, мынан бардыгы алым кары болушу шарт эмес, бирок бардыгы имандуу болушу шарт. Бардыгы айтат. Мен имам катары айтам, канчалаган балдар келет, үйлөнөйүн дедим эле. Анан жакшы кыз болсо, имандуу кыз болсо дейт. Жинди, өзүң кандайсың? Өзүнү карабай эле бул имандуу издейт да. Ошондой эле канчалаган ата-эналар бар, кызыбызды берели десек, жакшы жерден келбей атат. Жакшылар эми чоңоет да мындар. Жакшы келсем берсем. Бардыгы имандуулук калайт да. Бомбуш болсо деле боло берет, ат эле эркек болсо болду деген эч ким жок экен да. Бардыгы ушуну калайт. Ошондуктан, урматтуу туугандар, бардыгыбыз балабызды, кызыбызды аракет кылып окутайлы. Биз ак өргөдө окутуп аткан учурда 80 бала дедик эле, өтө көп, 100дөн да кашып кетти да, места жок. Анан бир экөө урушкудай болот. Аласың мен балам, бир эле бала дейт. Жарым бала болсо дагы батпайт экен болду. Деп анан урушуп, канчасы менен кетти. Айла жок, кечиктиңиз, кийинки жылы алып кел депчи. Ошондон аны эптеп алсак, эрте 2 күндөн кийин бирөө келди, мен балам алып кетем. Неге? Ысык көлгө путевка алып койдук эле, ошого алып кетишим керек дейт. Алдыңыраак айтсаңыз болбойбу? Анан ордуга башка бирөө окуп калмак. Жок, мен алып кеттим. Бопту деп алып кетти. Башка бирөөдү алдык. Эртесинде кайрап келиптир, окутуп бергиле баламды депчи. Жок, местасы калды. Не болду? Ысык көлгө путевка алдым дедиңиз го. Сен барып, балам бир эле ооз сөзү менен апасы экөөбүздүн жүрөгүбүздү жарып берейин дейт да. 2 күндөн кийин да барып үйгө барып отуруп баласы сураптыр да, ата туалетке барып келсем уруксатпы депчи. Жүрөгүм жарылып кетейин дейт. Буга чейин апасы сен маньякты кара, мен биякты кеттим деп компьютерди издеп таап келчүбүз дейт да. 2 күндөн кийин уруксат сурап калды эле, болду, аягын жыйыштырды да алып келдик дейт.
Мына ушундай урматтан Кудай буйрса булар уруксат сурап, булар адептүү, ахлактуу балдар болот. Ошого сиз дагы салым кошуңуз. Сиз дагы аракет кылыңыз. Көтөрмөлөң, мүмкүн болушунча азыр дух бере турган заман. Паланчыны баракыр, сен жок сен мурдуңду ача албайсың деп эле муну уруша бербей. Мурдагы доор өттү. Аз эми төлкө мактаң. Ана сен болосуң да, сен эң алдыңкы болдуң. Сен андай окуганда, кызылдан манчаны алмаксың. Деп эле эмне кыла бериң? Дух бере бериңиз. Бизде жакшы сөз бар го, боло турган элдин балдары бири-бирини баатыры дейт. Болбой турган элдин балдары бири-бирини ошондой дейт да. Ошондон эмне кылабыз? Мактайбыз, көтөрмөлөйбүз. Азыр мектепте деле ушундай. Эми өтө назик болуп калды, мурдагыдай урмай жок, төлкө сиз демей да. Азыр кичине деген болсоң телефондон чыгат, устазы менен антиптер деп чыгат да. Ошондон эми төлкө. Азыр эми балдарды дагы ошондой болуп калды. Ата-энелик укугудан ажыратабыз, уруптур, баласын уруп атканын кара, бирөөгө зар, бирөөгө коор деп эле сүйлөп таштай берет урматтаган. Себеби биз таяк жебеле чоңойдук го. Кайсы ата-эне баланы жаман көргөндөн урат дейсиң? Ошол кичине какыз-коз болот эле, бирок азыр ушундай доор болуп калды. Ошондон эми буларды төлкө мактайсыз, көтөрмөлөйсүз, өзүңүздү сендейсиз, буларды сиз дейсиз. Кудай кааласа илимдүү болуп чыгып кала турган болсо, анан сизде урматтап сыйлайт. Даярбыз иншалла бардыгыз. Дуа кылайлы дагы, кийинки анан эмне кылабыз? Селфи кылабыз. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Я Аллахым, ушул жердеги ата-энелердин ар бирөөсүн, я Аллахым, үй бүлөсүнөн алим, кары, салих перзенттер чыгышын насип кылгын. Я Аллахым, сенин медресеңде, я Аллахым, жаштыгына карабастан, я Аллах, канчалаган жаш балдар көлдө ойноп, тоодо ойноп жүргөн учурда булар курбанчылык кылып, я Аллахым, сенин Кураныңды, сенин сөздөрүңдү үйрөндү. Ушул жаш нарестерге өзүң мээримдүүлүк, өзүң ырайымдуулук кылып, я Аллахым, ушуларга илимиңден дагы илим бергин, жумшактыгынан дагы жумшак бергин, я Аллахым, ушуларга менет кылган, ушул жерде кол жаап дуа турган ушул устаздардын дагы үй бүлөсүнө тынчылык берип, ушулардын менетин я Аллахым текке кетирбестен, акыркы кыяматка чейин сактап барышын насип кылгын. Аллаху акбар.